кыргыздарга Кыргызстанды таанытып баштапсыз да? Мен кыргыз тилинде сүйлөсөм, кээ бир кыргыздар мындай орус тилинде жооп берет. Мен кыргызча, орусча түшүнбөйм, кыргызча айтып коюңуз десем, алар жок, биз кыргыз тили билбейбиз деген. Бирок кыргыз эле. Кыргыз. Мен таң калдым. Эме деп. Негизи калың канча турат? Тоонун арасында бир үй карайм. Бийликтин башында депутаттар дагы отуруп, мен кыргыз тилин билбейм деп уялбай айтканы, бул сизге мындай япон кызына кандай туюлат? Кыргыздар аябай адамдын үнүзү мээримдүү, өзү үй бүлө боюнча достору, тааныштарын аябай жакшы сактайт. Тааныш алайын деген кыргыз мырзалары чыктыбы? Кандай акырдуу эл экен деп мен таңырдым. Эниңизди үйлөсөңүз той кылып үйлөйсүзбү, кандай кыласыз? Байкадым, япондор жана кыргыздар кичине азыркы заманда башкача. Япондор менен окшош жерибиз бар экен. Assalamu алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн чындап эле бизде өзгөчө конок. Конок дегенимде баягы биз көнүп калганбыз го, бөлөк япондор же немистер саат менен келипчи. Анан мен да ошондой ойлоп, бүгүн Япон улутунун өкүлүн саат 11 ровно сүйлөшкөнбүз, 11де келет деп келип алыптырмын. Бирок көрсө Мисузу айым кыргыздашып кетиптир. Бир аз кечигип келди. Ошонусу менен кызык. Бүгүн бизде конокто, өйдө да айтып кеткендей эле, Шуичи кызы Мисузу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз ошондо мындай дароо эле баштап кетсек, кыргыздашуу ушунчалык каныбызга кирип кеттиби? Ооба деп айтайын. Мен атайым деп кичине бир аз кечигип келдим деп. Эми негизи буга чейин да сиз көптөгөн маектерди курупсуз, көптөгөн интервьюларга баргансыз. Мен баарын көрүп чыктым деп айта албайм, бирок мындай көпчүлүгүн көрүп чыктым. Анан баарында эле эми ушул кыргыз тил маселеси кантип мындай изилдедиңиз, кантип үйрөнүп алдыңыз, тез бат үйрөнүпсүз деген маселелер болду. Мен бүгүн мындай тереңирээк кирели дедик. Анан камеранын сыртында айттыңыз, мен тереңирээк болсо эртерээк айтып койсоңуз болмок депчи. Бирок мен көрүүчүлөрдөн Мисуз айым экөөбүз үчүн кечирим сурайм. Подкаст мындай жандуу, тирүү болуш үчүн мындай эч бир мындай репетициясы жок, даярдыгы жок. Келип ушул жерде ушул ачык сүйлөшөлү деп ниет койгом. Ошондуктан мен Мисуз айымды предупреждать эткен жокмун. Ошондо мен мындай сиздин бала чагыңызга токтолгум келет да, мындай Япония, баарыбыз эле баргыбыз келген, Сакура ошондой элестетебиз го. Анан сиздин Япониядагы акыркы Инстаграмда баракчаңыздагы сүрөттөрдүн бири дагы бул жанагы бизде гилас деп коет, вишня. Гиластын мен ойлоп турмун, ал Сакура депчи, гүлдөгөн дарактын түбүндө түшкөн сүрөттөрүңүздүн бири экен. Анан кийин эле уже Кыргызстан башталып кетиптир. Японияда бала чагыңыз кандай өттү? Бала чаңыз деп кандай түшүндүрүп? Бала чагыңыз бул кичинекей кезиңизде төрөлгөндөн кийинки мындай эс тартканыңызды кандай эстейсиз? Үй бүлөдөгү жашоону? Мен кичинекей кезимден бери менин үй бүлөм биринчи тааныштырсам, азыр атам жана иним бар. Анан апам мен 16-15 жашта жаш кезимде каза болгон. Ошондуктан ошого чейин чогуу төртөөбүз жашаган эсим бар. Андан кийин атам, иним жана таяны менен чогуу көбүрөөк убакытты өткөргөм. Менин үй бүлөм абдан мага жардам берип, менин жанымда болуп, көп кеңеш берип, жашоомдо көбүрөөк жардам берип, мен азыр
Кыргызстанда бором. Ошондуктан мен үй бүлөмө абдан ыраазычылык билдирем. Негизи бул жактан келгенде алары мындай акчанын катары, оюн катары көп жардам берди. Алардын жардамы болбосо мен Кыргызстанга келе албадым. Негизи эле мындай ой бар да. Баягы жаш кезинде ата энесинин бирөөсү жок, эрте өтүп кетет, же болбосо экөөсү тең жок калып, баягы аял киши болобу, же эркек болобу, бир күндүн ичинде ой жүгүртүсү өзгөрүп, чоңоюп кетет эмеспи? Мындай мойнуна ал иниңиз дагы бар экен сизден кичүүчү. Мойнуңузга жүктөлгөн жүктү сезип, же негизи эле япондор ушундай мындай ой жүгүртүсү чоңбу? Ар бир кишиге жарашат деп мен ойлойм. Аны жаран айырмасы жок. Мен ошентип кичинекей кезинде аябай жүрөгүм оолуп, мындай апам эртерээк каза болгондуктан менин жүрөгүм да катуу оордун. Бирок ошондо өзүнүн өмүрү боюнча дагы адамдын өмүрү деген кандай болот дегени кичинекей кезинде өзүм ойронуп баштадым. Ошондой тажрыйба бар болсо өзү адамдары өзүм жашоо деген эмне деп көп ойронот деп мен байкадым. Ошондой адамдары мүмкүн өзүм жашоону дагы кененирээк ойронуп баштайт го деп мен ойлойм. Жашоону баалай билүү сезими пайда болот экен да. Сиз менен иниңиздин ортосунда канча жаш айырма? 2 жаштай эле. Сиз мындай улуу катары аны мындай өзүңүздүн карамагыңызга алыпсыз да, эненин ролунда ойнопсуз да. Ооба, бирок ал менен көп сүйлөшпөйм. Негизи биз университетте башка жерде окуганбыз. Анан мындай жогорку окуу жайда ошондой көп сүйлөшпөй эле мындай башка жерде жашап келгенбиз. Ошондуктан кээ бирде мен мисалы азыр деле Японияда кайтканда иним менен 1-2 күн эле отуруп тамак жеп бүттү да. Ошондуктан көп сүйлөшпөй жүрөбүз. Мындай телефондо байланышып барго, мына кыргыздашып кетпедиңизби? Кыргыздарды көрүп атасыз да. 50-60 чыкса да шеринелерге катташып, тойлорго келип, андай нерсе жокпуз деп. Андай нерсе аз. Кээ бирде чогуу кафеге барып чай ичебиз, кофе ичебиз, анан киного барабыз, ошондой эле. Мен байкадым, жапондор жана кыргыздар кичине азыркы заманда башкача, үй бүлөнүн эмеси башкача деп ойлонуп атам. Себеби биз япондор аябай балдары аз болуп атат. Кыргызстанда тескерисинче аябай көбөйт болуп атат. Анан үй бүлөсүнүн ичинде көп сүйлөшпөйбүз биз. Мисалы мен бир айдын ичинде канча жолу иним жана атама жазган деп ойлонсом, бир жолубу же 0бу деп мен ушунча көп сүйлөшпөйбүз. Бирок мен кыргыз үй бүлөсү кыргыз досума, кыргыздарга көп байрынышам да. Себеби алар дагы мага мындай жазып келет, чалып келет. Кандайсың, эмне жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп дегендей. Япон үй бүлөм андай эмес, мага көп сурабайт. Мисалы мен айтып кетсем, сиз деле баамдап калсаңыз керек. Биздин кыргыз үй бүлөдө эгерде сен кошуна шаарда туруп эле, мен Бишкекте, мен Борбордо жашайм, ата энем Жалал Абадта. Анан мен ушунча жашка келсем деле, мен күндө эртең менен ата энеме чалып, бир сыйра акыбалын сурап койбосом, эртеси күнү алар таарынышат. Сиздин атаңыз антип таарынбайбы? Таарынбайт. Кээ бирде ошентип мен кат жазсам, СМС же мындай Японияга кат жазсам, ошону бир сөз эле сен жакшы болсо жакшы болду дегендей. Ошондой болот да япондорго. Бирок сиз канча 6 жылдан ашып калды? 6 жылдан ашып калып Кыргызстанда жашап атасыз. Менталитетти бүгүн башында белгилеп кеткендей кыргыздашып калдыңыз. Анан бул нерселерди Японияга алып барып атасызбы акырындан? Ооба, мен
Япониядан досторум Кыргызстанга келсе, ошондойлор тааныштырып берем. Анткени алары бияка келип кыргыздар менен сүйлөшүп атканда көп нерсени таңгарышат да. Ошондуктан кыргыздар дегенде мындай мүнөзү бар, мындай менталитетте жашап атат дегени түшүндүрүп берсе, алар дагы мындай эркин, жагымды сезип баштап Кыргызстанды жактырып кетишет да. Ошондуктан мен да аларга Кыргызстандын адамдар боюнча кененирээк айткым келет. Негизи мен сиз менен азыр эле болду сүйлөшкөнүбүзгө, бирок мен кыргыз мекендештериме бир жакшы нерсе айтып кетким келип турат. Сиз байкасаңыз керек, кыргыздар өзүбүз мындай басынтып сүйлөйбүз да. Биз кечиге беребиз, анан кийин бөлөк улуттарга суктанабыз да, негизиненчи. Анан бизде деле суктанчу нерселер бар экен да, демек. Бизден үйрөнчү нерселер деле бар экен да. Ооба. Бирок ошентип сиз жана айткандай, кыргыздар аябай адамдын мүнөзү мээримдүү, өзү үй бүлө боюнча достору, тааныштарын аябай жакшы сактайт деп мен ойлонуп атам. Азыр Японияда жүргөндө менин эсимде аябай башка кишине этият кырбай, өзүнчө деп мен аябай катуу алалы мындай тары жүрүшөт. Аны көп жапондор үчүн зыян, ден соолукка да зыян, жашоого зыян берет деп мен ойлонуп атам. Муну кыргыздардан япондор үйрөнүш керек деп мен ойлойм. Японияга барган кыргыздардан менен дагы сүйлөшсөм, алар дагы ушинтип айтты. Япониянын эли эмнеге мынча тары жашап атат? Ошол жерде мага кичине кыйын болду, жакпады деп айтышты. Ошо мен да туура деп ойлойм. Алар сезип атканы мен да сезем. Бирок сиздин иниңиз 25 жашта болуп калабы азыр? 26 чыгат. Үйлөндүбү? Жок. Эми буюрса Кыргызстанга чакыргансызбы, келип кеткенби же келе элекпи? Мени үй бүлөм келе элек, себеби алары эс алы каникул аз, жөн эле менин атам өртөөчүргүчү пожарный болуп иштейт. Анан иним кызматчы болуп иштейт. Андыктан мындай Кыргызстанга келгенге мүмкүн мен айтып атам бир жума эс алып кел деп. Аны бир жума эс алганга Японияда кыйын болот. Андыктан кичине келе албай жатат. Эми иниңизди үйлөсөңүз той кылып үйлөйсүзбү, кандай кыласыз? Ооба, Японияда деле той бар. Бирок Кыргызстандыкыдай эле эмес. Кичинекей залда тунчак бийребейбиз, мындай тамактар деле аз, 2 саатта ичинде бүтөт. Ошондой кичинекей той кылабыз. Канча адам чакырылат ал тойго? Ошондо эң көп болсо деле 100 адамдай, 150 адамдай эле болот. Жакшы эле экен, 50 адам деле жакшы да. 50 адам деле болот. Макул, эми сиздин бала чагыңыз тууралуу кыскача, сиздин үй бүлөңүз тууралуу сүйлөшүп кеттик. Эми сиздин кийинки мен Instagram баракчаңызды дагы мындай карап чыктым да, изилдеп чыктым. Ал жерде сиз Японияда жүргөн кезиңизде көп деле сүрөт киргизип, көп деле мындай пост жазчу эмес экенсиз. Кыргызстанга келип, акырындык менен анан күндө киргизчү болуп, азыр блогер катары таанылып калдыңыз, мисалы. Ошондо Японияда кызыгууңуз жок беле? Эмнеден улам ал кызыгуу артылды? Эмнеден улам андай кызыгуу пайда болду? Эми башында Instagram менен баштадым, бирок аны баштаган себеби Кыргызстан боюнча жапондорго тааныштыруу деген максат койдум. Япониядан Кыргызстанга келип, мен өзүм дагы Кыргызстандан жаңы кызыктуу нерсени чыгып
чыгып, аны япондорго сөзсүз тааныштырышым керек деп ойронуп, сүрөттөрдү тартып, ошол боюнча оюм жазып кетип чыгаргам. Бирок аны көргөн жапондор аябай аз болду. Аз болуп, мен мондан кийин дагы монтип чыгарганы урантып кетсем деле, алар көрүшөбү, эгерде көрбөй калса, мен эмне үчүн мындай чыгарып жатам деп бир кичине башын ооп калды. Андан кийин бир Мунарбек менен тааныштым. Анан Мунарбек менен подкаст тартып, аны подкастты биринчи жолу болгон. Ал жерде биринчи жолу кыргыз тилинде сүйлөшүп, бир чыгарма чыгарып койсом, баары кыргыздары мени ошону тарткан подкастты көрүп, баары менин кыргызчаны макташты. Анан көрүп мага көп суроо берип, сен эмнеге Кыргызстанга келдиң, эмне үчүн Японияда эмес Кыргызстанда жашайсың дегендей суроо көп берип, мага ошону аябай кызык болду. Кыргыздар үчүн японка Кыргызстанда жашаганы аябай кызыктуу экен. Анан кыргызча сүйлөгөн иностранцияны көп көрбөйт экен деп мен подкаст чыккандан кийин чечтим. Анда мен кыргыз тилинде кыргыздарга Япониянын маданияты, япон кыз Кыргызстанда кантип жашайт экенин мен чыгарайын деп чечтим. Андан мындай көп кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет көрүп, дагы андан ары кыргыз тилин окуп урантадым. Муну мага да аябай кызыктуу болуп, пайда чоң болду. Муну абдан сонун деп, азыр деле кыргыз тилинде көп чыгармалар чыгарып жатам. Негизинен көпчүлүгү ошол сиз япондорго тааныштырам дебедиңизби Кыргызстанды, Кыргызстандын табиятын, кыргыздардын жашоосунчу? Бара сиз көрсө кыргыздарга Кыргызстанды таанытып баштапсыз да. Сиздин баракчаңызды көрүп, мен отуруп көптөгөн жаңылыктарды көрдүм, өзүм үчүн жаңы жерлерди көрдүм. Биз өзү Кыргызстанда жашап алып билбейт экенбиз, ал жерлерди көрбөйт экенбиз, балким байкабайбызбы. Анан эми кыргыздардын мүнөзү тууралуу көп айтып кетип атасыз. Япондор менен окшош жерибиз бар экен? Айырмачылыктарды айттыңыз. Япондор менен окшош жери аябай меймандос, мээлиндүү мүнөзү бар экен. Япондор деле башка жерден келгендер аябай жакшы карап, жакшы тоса алабыз. Муну Кыргызстанда келгенде дагы бизди көп адамдар үй бүлөдөгүдөй тоса алып, өзүм көзүмдай мындай жакшы карап берди. Муну абдан жүрөгүм жакшы сезип, жагымдуу өзү мекенимде сездим. Ошондуктан Кыргызстан деген менин экинчи мекеним деп мен айтып атам. Азыркы күндө сиз канчалык бат-бат барып турасыз Японияга? Аз болуп атат. Бир жылына 2 жолу ушундай. Сагынганы жетишип атасызбы? Азыр ошондой телефон менен сүйлөшө алам, ошондуктан анча сагынбай эле жүрөм. Бирок япон тамактары сагынам. Бизде ачылып кетпеди, бирок бул айырмаланат экен. Ар бир кадамда эле, ар бир кафеде бар, суши роллу бар. Ал куткарбай атабы? Аны башка экен. Дамысу бизде өзгөчө. Даши деген биздики балкынын даамы бар. Аны бонито деп коюшат кээде. Аны көбүрөөк деңизден балыктары кармап алышат. Аны Кыргызстанда гөл эле да. Ошондуктан арыктардан, гөлдөн. Ошондуктан деңизден кармап турган мори продукттар аябай сагынам. Аны аппак рис. Менде мындай суроо пайда болду. Жакында мен бир ролик көрүп калгам. Ушул балык тууралуу сөз болуп кетти, мага кызыктуу болуп кетти. Японияда ошол балыктын даамы
өзгөчө болуп кетет экен да. Жаңы тутулуп алган балык менен бир күн кийинки же болбосо 1-2 саат кийинки деле балык бөлөкчө болуп калат экен. Ошондуктан ошонун даамын татыш үчүн аквариумдарды анын ичине балык салып көрүшүптүр. Анан ал балыктын деле даамы бөлөкчө боло бериптир да. Анан кийин анын ичине акула салыптыр да. Анан ошондо балыктардын даамы баягы мурункудай калпына келиптир. Сен баягы акуланы көргөндө кандайдыр бир рефлекстер иштейби же мындай коркуу сезимденби? Ошондой испытание барбы же ал жөн эле жомокпу? Мен билген жокмун андай жомокпу же мен билбейм. Негизи Японияда ошону жаңы кармаганда сразу мындай кайра ошонун деңгесинин суусуна кайра салып аларды өстүрөт деби мындай карашат да. Бир нече убакыт. Бир нече убакыт. Анан сразу жеген убагында кесирип анан сразу жешет, дароо жешет. Ошондуктан аябай чийки жаңы даамысы калат. Анан ошону клиенттер биз ошону жейбиз. Анан даамы өзгөрбөйт. Мына эми сиз 2019-жылы келгенсиз Кыргызстанга Жайка компаниясы менен. Азыркы күндө эмне жумуш кыласыз? Эмне менен алектенесиз? Азыр Оймо Жапан деген компанияда чапан ошо мындай аксессуар анан мед Японияда сатам. Японияда Кыргызстан боюнча көп таанышпайт. Ошондуктан мен мындай сонун маданиятты жаратылышы боюнча дагы тааныштырам. Кыргызстанга келгиле, мындай сонун жери бар, тамак бар, адамдар жашайт. Бияка келсең силердин стресс дагы эркин болот деп тааныштырам. Канча жылдан бери иштеп атат Оймо Жапан? Оймо Жапан 2021-жылы ачтым. Ошондо ковидти бүт болуп атканда, ковидти бүткөндө ушундай учурда ачтым. Кандай ийгиликтерге жеттиңиз? Биринчи менин максаты ошону Кыргызстан менен байланышуу жумушу кыргым келди. Андыктан Японияда эмес Кыргызстанга жашаган үчүн мындай буюмдар сатып баштадым. Муну жумушу аркыры мен Кыргызстанда жашап баштадым. Ошондуктан биринчинин максаты жетти деп десем болот. Бизнес өйдөгө кетип атабы? Кетип атат. Ошону буюмдар жасоодагы биздин кыргыз маданиятты сактоо деген максатыбыз да бар да. Азыркы учурда кор өнөрүчү чеберлердин жумуштары негизи көп жаш кыздар, жаш балдар билбейт. Кандай эмгектери ал жактан болот экенин дагы билбейт. Ошондой эле биздин максатыбызды кийинки мөөнгө кандай техникасы, тажрыйбасы өткөрөбүз, үйрөтөбүз деген дагы ошону кор өнөрүчүлөр менен максат койгонбуз. Азыр мен сизге чын жүрөгүмөн айтам. Чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем кыргыз катары, кыргыз мырзасы катары сизге. Негизинен бир залда отуруп сиз мындай эмеде туруп сүйлөп атсаңыз, мен ордуман туруп сизге кол чаап коймокмун. Себеп дегенде чындап мындай чын жүрөктөн айтып берип атканыңыз, кылып аткан ишиңиз мындай бул жөн эле пиар эмес, бул чын жүрөктөн болуп атканы сезилет. Анан мына кулактарыңыздагы сөйкөдөн деле байкасак болот да, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Кыргыздын түндүгү, Мун түндүк. Патриотизм деген ушунчалык деңгээлде экен. Кыргыздын тарыхын сактап калайын, кыргыздын кол өнөрүн жайылтайын деген максатта. Анан ушундай ой келди, сизге деле келген болсо керек. Оймо Чапан же Оймо Жапанды экөө мындай окшош экен го, айкалыш экен го. Ооба, Оймо Жапан. Бул нерсеге япондор кандай мындай кызыгуу артып атабы күндөн күнгө? Ооба, кызыгып болуп атат. Анан Японияда 13-октябрга чейин экспо өткөргөн. Ал жактан биздики Кыргызстандын павильондо бир
бир жерде аябай сонун кооз шырдактарды, жумшак оюнчуктарды коюп көргөзмө болгон. Аны үчүн көп жапондор тиги павильонго барып, Кыргызстандын маданиятты көрүп, кызыгып баштады. Кыргызстан менен тааныштырып, Кыргызстанга баргысы келип жаткандар көбөйүп кетти. Ошондуктан көп мага суроо дагы келип баштады. Менин дүкүн дегенде онлайн дүкүн Японияда бар. Ал жактан көп адамдар Кыргызстанда кантип барсам болот, Кыргызстандын буюмдар кантип жасалат дегендей суроолору көбөйүп баштады. Анан мен ошондо Кыргызстан дегенде мындай түндүк деген оюсу бар. Бул дегенде боз үй деген Кыргыздын аябай маанилүү үй болот дегендей мен тааныштырып баштайм да. Негизи экспону эстеп кеттиңиз. Мен япондор менен кыргыздардын байланышын көптөгөн жерден издеп көрдүм да. Анан ошол экспо учурундагы выставкада бир абышка, япон абышкасы бал урдап кетти. Аны билсеңиз керек. Бирок ал нерседен реклама кылып, кыргыздар дагы ошо балды белек кылып, ошондой болгон жери бар экен. Ошол тууралуу кабарыңыз бар? Ооба, мен да ошону кабарды окуганда аябай даңкырдым. Неге мындай жаман адам Японияда бурга экен деп биринчи шок болгом. Бирок андан кийин кыргыздар дагы ошонун кабары көрүп, көп комментарийде жазып кеткен да. Анан ошонун комментарий окусам, кыргыздар мындай мырза бар болсо биздики мамлекетти жана бал боюнча дагы тааныштырып кетти деп, мынча сонун бал бар деп Япон элине тааныштырды дегендей жазып кеткен да. Муну мага абдан кызыктуу болуп, анда мейли мен дагы муну байкени колдойн деп кичине ойладым. Колдоп калдым. Рахмат байке деп. Негизи слоган жаратып койсо болот экен. Ушундай тартиптүү япон коомчулугунда кыргыз балы ушундай даамдуу, аны кармана албай, дагы ушундай тартиптүү коомчулукта да кармана албай урдап кетти десек болмок экен да. Бүгүнкү күндө сиз эми Кыргызстанды түрө кыдырып жүрөсүз, көптөгөн аймактарга бардыңыз, нарында жүрөсүз. Анан кымызды мындай дебей ичип калдыңызбы? Кымызга көндүңүзбү? Ооба, кымызга көндүм. Кээ бир тоодон жасалган кымыз өзгөчө май, июнда кымыздын мезгили болот го. Аны кымыз аябай даамдуу экен. Мен да азыркы учурда ичип баштадым. Сакени алмаштыра алдыбы? Саке ал бөлөк деп мен ойлойм, аны башкача. Кымыз дагы башкача. Анан мен башында Кыргызстанга келсем, кымыз, чалап, күрүт, дагы мындай жарма, мындайларды иче албадым. Мага жакпады. Даам башкача, ойронгондой даамысы менен мындай башкача деп мен таштап кеттим. Бирок Японияга барып, кайра Кыргызстанга кайтып келгенде даамы башкача мен үчүн кайра даам болду. Ошондуктан бул неге мындай мага жагып атат деп мындай кызыктуу болуп ичип баштадым. Бүгүнкү күндө жагып калды. Кадимкидей. Жагып калды. Сонун экен. Эми сиздин мындай өнөр оймо чапан боюнча сүйлөшүп кетсек. Ал жерде эмнелерди сиз сатасыз? Ал жактан өнөрчүлөр менен жасаган түшөк салгычы, чехор, сумка, мындай кичине салгыч, баштык, анан аксессуар дагы, кийимдер дагы кийим чыгарайын деп атабыз. Ошондой нерселери, бирок баарыны кор менен сайма кырган саймасы бар. Анан кор менен сөзсүз жасалган буюмдар сатабыз. Менде мындай суроо жаралды да. Ал жакта да сиздин колуңузда бир адамдар иштесе керек.
магазининизде иштеткен адамдар бар да. Бар. Бизде япон эже жардам берип атат. Аны эже дагы мурун Кыргызстанда иштеп жайкан ыктыярчы болуп иштеп кеткен эже. Ошону бизге жардам берип, эгерде ярмаркага чыкканда же мындай бир жерде сатып атканда Кыргызстандын мындай Кыргызстан боюнча чогуу тааныштырып айтып берип буюмдарды сатабыз. Жөн эле сатпайбыз. Мындай жөн эле бир жерге койгон негизи болбойт. Анткени эгерде муну жөн эле сумкасы коюп кетсем, клиенттер караганда муну байкабайт муну эмне экен, кайсы жерден келген экен дегени биринчи көргөндөр түшүнбөйт. Ошондуктан биз сөзсүз биздин жанында Кыргызстан боюнча берген адам менен мындай буюмдарды сатабыз. Баалуулукту жеткирип. Баалуулукту жеткирип. Мен да колуңуздагы жумушкерлер тууралуу сөз кылып атпаймынбы? Аны эмнеге? Сиз бир интервьюда айткан жериңиз бар экен, эми аны баарыбыз эле таң алышыбыз керек. Япония, Кыргызстан бул Япония 50 жыл мурунку дегенчи. Анда менде ушундай суроо болуп атат да. Бүгүнкү күндө Япон эли аябай менеткеч. Кыргыздар мындай кандай жалкоораак. Акыркы жылдары ал жалкоолуктун пайызы аябай өскөндөй болуп атат. Себеп дегенде зумерлер пайда болду, жаштар. Жаштар иштегиси келбейт экен. Кара жумуш кылбайт. Даже бул тууралуу мемдер, приколдор чыгып кетти. Бул эми жашообуздун бир бурчу болуп калды. Ошондо Япония 50 жыл бизден алдыда болсо, ошондой жаштар келгенде, зумер өзүнүн жаштарын, ошондой жалкоо жаштарын кантип тартиптеди, кантип тарбиялады жалкоо болбошко? Азыркы учурда Япониянын жаштары деле мындай жалкоолор көп деп мен көп кабардардан окуп жүрөм. Ошондуктан азыр Японияда деле, мүмкүн Кыргызстанда деле бүт үркүдү. Ушундай жаштар көбөйүп баштадыбы деп мен ошону ойлонуп атам. Андыктан азыркы бүт мамлекетте ушундай жаштар бар болсо, биз дүйнө жүзүнө проблема көйгөйлөр болуп атат деп мен ойлонуп атам. Себеп бир байкелер менен да сүйлөшүп калган учурубуз бар, ишкер байкелер менен, бизнесмен. Колунда кадровый маселе, проблема дейт да. Мындай ишчини аласың, мурункудай бир замечание кылып койсоң, мону туура эмес кылып атасың деп койсоң эле таарынат дагы, мен иштейм деп кетип калат. Кыйын болуп атат. Сиз да байкайсызбы аны? Ооба. Ошондуктан Японияда иштеген чоңдор мындай жаштарга каты айтпай калды. Мындай бар нерсени кичине жумшакыраак сөздөр берип, анан кеңеш берип, алардын ою биринчи сурап, анан алардын жообун өгүп, анда ошого кайра кеңеш берет экен. Ошентип мындай бир урушуп кетсе, алар пат эле жумуштан чыгып кетишет. Мону көйгөй болду деп мен окугам. Ошону маселе деп ойлойм. Мурунку жаштарга катуу урушуп кетсем деле, алар макул, анда биз андай кылбайлы, мындай кылабыз, мындай аткалабыз дегендей кайра алардан кеңеш берчү экен. Бирок азыркы учурда андай жаштар жок калды. Бул дүйнөлүк маселе. Бир эле Япония же Кыргызстан эмес. Негизи сиз Япониядан барып келгенде, Япониядан эмнени Кыргызстанга алып келгиңиз келет, мисалы? Бир нерсе оюма чыккан, тазалык боюнча. Японияда аябай кооз мамлекет деп көп айтышат. Иностранция көп келсе деле, жол аябай таза, бир дүкөн, ресторанда таза кармайт. Ошону Кыргызстанда деле бир жерде барганда туалет деле аябай таза болсо, бүт эли аябай жагымдуу жаша берет деп мен ойлойм. Негизи тазалык тууралуу сүйлөп кеттиңиз. Тазалык сиз билгендей Кыргызстандын көпчүлүгү мусулмандар. Анан бул исламда деле айтат да, диндин жарымы тазалык.
Бирок Кыргызстанда ушундай бир тазалык маселеси өтө бир жогору деңгээлде да. Эл арасында ушундай сөздөр бар, бизде мусулмандардын, исламды карманган адамдардын ичинде ушундай бир сөздөр, ойлор бар да. Корей же болбосо Жапон улуттарында эгерде булар мусулман болуп калса, ушул мусулманчылыкты аябай бийик деңгээлде даңазалашмак, себеп дегенде мусулман сыпаттары бар ушул улуттарда дейт да. Сиз ага кандай көз караштасыз? Дин болсо айтсам, мен жакшы айта албайм мүмкүн, бирок негизи Японияда биз буддизм да бар, синтеизм да бар, көп дин дегенде адамга жарашат ою да. Ошондуктан мындай тазалык кармоо дегенде муну бүт дүйнө жүзүндө элге бирдей эле тазалыкка кармаш керек деп мен ойлойм. Дин дагы мындай мусульман катары десеңиз, анда тазалыкты кармаганы маанилүү деген оюсу бар болсо, буну Кыргызстан Японияда же Кореядан ашык тазалык боюнча дагы өнүккөн мамлекетке болот деп мен ойлойм. Негизинен бизде Японияга барып келген досторубуз айтып калат да, Японияда күндөн күнгө мусулмандар көбөйүп баратат, мечиттер ачылып баратат, мурун мечит таппайт элең, адал тамак деп жазып алышкандар да пайда болду дегендечи. Ошол чынбы? Чын. Мен дагы ушундай кабар көп көрдүм телевизордон дагы. Мону дегенде Японияга барган иностранциядагы азыркы учурда аябай көбөйүп баштады. Ошонун себеби азыр Японияда бүт нерсени арзан болуп түшүп, экономикасы дагы кичине түшүп барат жатат. Анан иностранция үчүн Японияга жашаганы кичине арзаныраак түшүп экен, оңой болот экен. Ошентип иностранция көбүрөөк болсо, башка диндин адамдар дагы көбөйүп кетет. Ошондой адамдар топтосо, ушундай биз дагы алардын менталитет, дин сакташ керек деген оюбуз да бар да. Ошого жарашат мындай мусулмандарга анда мечит керек экен, мечит түзүлүү дегендей түзүп жатат го деп мен ойлогом. Тамактар дагы ошого жараша. Менде суроо да мигранттар боюнчачы. Эми Кыргызстан баягы 30 жыл эле болду да, 30 жылдан бери аз эле ашты эгемендүүлүк алганына. Анан эми бутка туруп бараткан өлкөлөрдөн да. Ошонун ичинде мигранттар көп болгон. Эми япондорду мындай көп деле изилдеп өптүрмүн, бирок Корея улуту бир мындан 30-35 жыл мурун эле бир мындай кембагал мамлекет эле, кошуналарыңар. Бүгүнкү күндө алдыңкы мамлекеттерге чыгып кетти. Анан мен Кыргызстанда эми муктаждыктан чет өлкөгө барып иштегендер көп да. Москвага барышты, андан кийин Европага аттанышты, кийин Кореяны баса башташты, мына эми Америкага да көбөйө баштады. Ошол катарда мен Японияга мындай көп кыргыз барганын көп деле байкабайм да. Буга эмне тоскоол? Негизи Японияда иштегени өзгөчө тил керек, япончо. Мисалы Америкага, Европага барганда мындай биз мектепте, Кыргызстандын мектебинде англис тили үйрөтөт. Же болбосо орус тилинде сиздер сүйлөшө аласыздар. Муну жашоого керек, Япониянын жашоого иштебей калат. Мунун тили сөзсүз япон тили Японияда керек. Муну биринчи маселе. Тили болбосо Японияда иштегени кыйын болот. Ошондуктан баргыс келгендер аз. Анан Япониянын талбия, япончонун курстар Кыргызстанда да аз. Мугалимдер да аз. Япондор Кыргызстанга келген жок. Унча көп эмес. Аны бир тили боюнча бир маселе деп ойлойм. Андан кийин бир аз Япониядан мындай мугалимдер келип, же курстар ачып баштады. Бирок азыркы учурда Япониянын экономикасы түшүп баштады.
баштады. Андыктан Японияга барганда деле акчаны пайдасы көп эмес. Андыктан мындай кыйынчылыктар өтүп кеткенден кийин деле акча көп таба албайсың дегендей. Бирок тажрыйба, менталитет аябай сонун да. Ошондойлорду үйрөнүп келсең болот. Мындай менталитет үйрөнүп келип Кыргызстанда кайра башкаларга үйрөтсө эң сонун болот. Бирок акчанын катары айтсам муну кыйын деп мен ойлонуп атам. Бирок мисалы үчүн Японияда мындай аябай атак даңкы чыккан балдар бар да биздечи. Мен ошол айтып атпаймынбы, издеп көрдүм, япон кыргыздын ортосунда эмне карым катныш бар экен депчи. Ражабали Шайдуллаев деген фамилиянын аты жөнүндө тааныйсызбы? Жок. Ражабалини тааныбайсызбы? Ражабали. Жок, ал байке. Физин деген уюмда мушташ боюнча. Мен тааныйт болушум керек. Мындай сүрөттү, видео көрсөм. Бул ошол Япониянын UFC'си. Ошол жерде эч бир жеңилүүсү жок кетип аткан кыргыз жигит. Японияда бизде Кыргызстандын ичинде аны анчалык тааныбайт экен. Японияда жөн газеталардын биринчи беттерине чыгып жүргөн жигит экен. Сиз тааныбайсыз. Айтып атам, кыргыздашып кетипсиз аябай. Мен анан ошол газетте издеп көрөйүн. Эми айтып атканым, мисалы, биз эгемендүүлүктү алган жылдардан мен билгенден Япония бул биринчи мамлекеттерден болуп кол сунуп, көптөгөн грант жардамдарды берип турчу. Бүгүнкү күндө деле мына Бишкек ош жолунда кетип бара жатсаң, көпүрөлөрдү куруп берип, Япониянын көмөктөшү менен деп турат да. Анан негизи бул карым катнаштык акыркы жылдары суздап аткандай болот. Буга эмне себептен, сиздин баамыңызда? Муну Япон мамлекет дагы көбүрөөк салым кошоюн деп аракет кылганы мен угам. Негизи Япон мамлекет дегенде азыр өзү мамлекетинде маселелер көп чыгып жатат. Көбөйүп кетти. Андыктан өзгөчө саясат боюнча, экономикасы боюнча көбөйүп кетти. Андыктан башка өлкөдө мындай башка өлкөгө жардам бергиси келсе деле мындай колун жетпей жатат, акчасын бюджет катары дагы жетпей жатат деп мен ойлонуп атам. Бирок Кыргызстанда жашаган жапондор же Японияда жашаган жапондор деле Кыргызстан боюнча көп адамдар ойлонуп, муну мамлекет менен жакшы мамиле кылып, бири-бирине тереңлик салым кошуруп, өзүбүз бир тууганбыз дейт го. Ошол боюнча дагы көп жакшы мамиле көргүсү келет экен. Анын катарында сиз. Ооба. Анан негизи менде мындай да суроо жаралып атат. Япония дегенде бул мындай чоң океандын ортосундагы бир арал десек болот, чоң арал. Ал жерде мындай көптөгөн өсүмдүктөр деле өспөйт экен, бирок экономикасы мол мамлекет. Бул деңгээлге кантип жетип калды Япония? Япония дегенде мындай алал, сиз айткандай алал. Бирок бизде аябай окуу боюнча, тарбия боюнча биз согуш болгондо Америкадан биринчи мындай адамдар келип көп нерсени үйрөтүп кетишти. Анан бизде техникасы калды. Жакшы жогорку деңгээлинде бизде көп инженер чыкты, көп техникасы жакшы деңгээлде калды. Азыр деле бүт дүйнө жүзүндө биринчи орунда ошондо Япониянын техникасы боюнча айтып атат деп мен ойлойм. Анын техникасы менен биз дегенде көп Японияда мындай материал болбосо деле бүт жерде биздики техникасы иштейт экен. Ошону биздин өлкөнүн күчтөөсү, пайдасы деп мен ойлойм. Демек, бул тарбия анан илим билим биринчи орунда турат экен десек, деп түшүнсөк болот экен да.
да, ооба, демек ошону түшүнсөм болот. Эми тарбия тууралуу дагы сүйлөшүп кетким келет. Акыркы учурда мисалы Кыргызстандын коомчулугунда, эми сиз Кыргызстанда жашап аткандан кийин угуп атсаңыз керек, көрүп атсаңыз керек, аялдарга болгон зордук зомбулук аябай көбөйүп кетти. Японияда дагы мен угуп калам, метрого чыккөндө жанагы кыз балдарга эркектер ыдык көрсөткөн учурлар болуп калат. Ошол маселелерди кантип чечип атат Япония жана Кыргызстан кантип чечсе болот? Ошону аялдары үчүн дагы кененирээк ошону суроону мага түшүндүрүп бериңиз. Жаңылыктардан чыгып атпайбы? Аялына жакында эле 17 жашар кызды бирөө зордуктап, аны муунтуп өлтүрүп ыргытып берген. Дагы бир аялды бирөө уруп салган, же болбосо үй бүлөнүн ичинде деле өзүнүн аялын уруп, сабап, өлтүрүп койгон учурлар дагы. Бир адамга аябай өрүшүкүм келгенде, мүмкүн жинди болгондор да бар. Ошондой адам борбосун деп биз мектептен сабактары бериш керек, тарбияш керек кичинекей кезинден. Биз дегенде Японияда мектепте ошондой адам деген кандай адам болуш керек дегени сабак бар да. Ошондой сабактары Кыргызстанда бар болсо, мындай тарбия катары биз андай адамдарды азайтсак болот деп мен айтайын. Суроо жаралды. Адам кантип адам болуш керек деген сабак. Ооба. Аны мисалы Японияда мектепте тазалык боюнча деле ушундай да. Мисалы эмнеге жолго мусор таштабаш керек дегени суроо боюнча 1-2 саатты көп биз ойронобуз. Мону маселенин ичинде жооп бирөө эмес, бирөө гана эмес. Негизи көп ойронуп, көп нерсени ойронуп, балдар ошону маселе боюнча жооп берет да. Мисалы, мүмкүн көп жолго мусор таштап кетсе, жол кир болот деген жооп да келет. Же башка эгерде жолдун ортосунда мусорлар бар болсо, машиналар өтпөй калат, машинага айдаган кишиге жаман болот деген жооп көп топтойт. Анан баарыны туура болот ошонун жоопко. Ошондой балдардын оюсу эркин чыгып, эмнеге ошондой жоопко сен жеткирдиң дегендей көп балдардын жакшы иштеген сабактары бериш керек да. Ошону тарбиялат Японияда. Бизде менимче жаңы эле бир 2-3 жыл болуп калды ушул нерсе. Адеп ахлак деген сабак кирди болуш керек, бирок анын мындай жыйынтыгы эми түшүнүктүү. Алигече мындай белгилүү боло элек, бир нече жыл өтүш керек болуш керек. Анан эми негизи бул мен берген суроо мындай болуп атат да. Сиздердин коомчулукта деле ошондой адамдар барбы? Ошондой зөөкүр адамдар барбы? Тилек каршы бизде дагы ушундай адамдар бар. Кээ бирде телеканалдан, телевизордон ушундай жаман кабар көрөм. Негизи андай болбош керек. Японияда деле ушундай адамдар да бар. Ал маселе менен Япония бул эми тарбия сабагынан тышкары дагы кандай жолдор менен күрөшөт? Закондордо дагы ошого жараша өзгөрүп жатышат. Анан дагы туугандар боюнча маселе дагы чыгат да. Негизичи ушундай үй бүлөбүз, туугандар, алардын бири-бирине жакшы каалаш керек. Бирок азыр бир киши үй бүлөсүнүн ичинде дагы мындай көбүрөөк сүйлөшпөй калды. Биздин өзүн үрү кызысу эмне кылып атат дегени ата энеси билбей жүрүшөт. Ошондой адамдын жүрөгү башкача болуп жатат. Ошону кандай десем, ошондой бир адамды өрүшүп кеткен жаман көйгөй чыгып жатат деп мен ойлойм. Аны
Эми түшүнүктүү эле жооп бердиңиз болуш керек. Эми мен кыргыз тили маселесине келип жеттим. Эми бул көпчүлүгүнө кызыктуу маселе. Сизди тааныткан дагы кыргыз тили. Менде ушундай суроо бар да. Бизде Кыргызстанда жашаган бөлөк улуттун өкүлдөрү бар. Эми кыргыз эмес дейли. Кыргыз тилин өз эне тили эмес. Ошол туугандарыбыз көбүнчө кыргыз тилин билбейм дейт. Бул бир маселе. Экинчи маселе бул Кыргызстандагы өзүбүздүн кыргыз тили эне тили болгон кыргыздарыбыз. Жада калса бийликтин башында депутаттар дагы отуруп, мен кыргыз тилин билбейм деп уялбай айтканы, бул сизге мындай япон кызына 5 жыл эле Кыргызстанда жашаган япон кызына кандай туюлат? Өзү эне тили билиш керек дегени мен Кыргызстанга келип ушундай оймо келди. Себеби биз дегенде япондор Японияда эне тили бир эле япон тили. Анан мындай япон тилинен башка азыркы учурда англис тили кирип келди. Бирок биздин арасында япон тили эле сүйлөйбүз. Сиздердей эле эки тили сүйлөбөй. Бирок Кыргызстанга келип эркин мындай орусча, кыргызча сүйлөгөнү көрсөм мен аябай таң калдым. Биринчи ошону кандай акырдуу эли экен деп мен таң калдым. Биринчи сезимиңиз ошондой. Ооба. Анан бирок көп адамдар менен сүйлөсөм, шаарда жүргөндө мындай дөкөнгө барсам, мен кыргыз тилинде сүйлөсөм, кээ бир кыргыздар мындай орус тилинде жооп берет. Анан мен орусча түшүнбөйм, кыргызча айтып коюңуз десем, алар жок, биз кыргыз тили билбейбиз дегенде. Бирок кыргыз эле. Кыргыз. Ошону өзгөчө жаштар. Мен таң калдым. Деп. Анан эмне кылайын, мен да орус тили такыры ошонун башында билбегем. Андыктан мен мындай жазып монча баспы деп сураган эсимде чыкты. Анан негизи эне тилин деген өзүн эне тилин болсо билиш керек деп мен ойлойм. Анткени мун деген identity болот. Өзүн кандай десем, өзүн ата бабалардан келген бир маданиятты, менталитеттин бири деп мен ойлойм. Ошондуктан үйрөнүп калса, сүйлөп калса жакшы деп мен ойлойм. Ошол дүкөндө сизге кыргыз болуп туруп кыргызча жооп бере албаган адамдарга не дейт элеңиз? Сиз мен кээ бирде мен суроо берем, сиздин өрөтүңүз ким деп. Анан кыргыз десе, деп мен айтам да. Бирок ошондой адамдар да бар деп мен да байкадым, азыркы учурда байкап. Анан мен да орус тилинде, муну Кыргызстан деген мындай орусчада сүйлөгөн да бар. Анда мен дагы орусча үйрөнөйүн деп азыр эки тилини окуганы аракет. Менде мындай коркунуч бар да. Сиз кыргыз тилини бат эле үйрөнүпсүз. Анан кыргыз менталитетин дагы өзүңүз өздөштүрүпсүз. Эми ушул киргиздер кыргызча билбейт экен деп анан кийин орусча үйрөнүп туруп, эртең кыргызчаны сиз да унутуп койбойсузбу? Орусчага өтүп кетпейсизби? Менде ошону бир маселе бар. Ошентип орусча үйрөнөйүн, орус тилинде сүйлөшөйүн деп аракет көрдүм. Бирок кыргызча аябай мен үчүн оңой экен, жакшы, жеңил экен. Андыктан дароо кыргызча чыгып калат. Англисча деле сүйлөйүн десең кыргызча келет. Ошондуктан мага мындай орус тилинде сүйлөгөнү болбойт экен деп дагы ошону байкадым. Негизи кыргыз тилин канча убакытта үйрөнүп алдыңыз? Негизи Японияда 2 ай окуп келдим. Бишкекте 1 ай сабак окудум. Анан башында мен кыргыздар сүйлөгөн кыргыз тилин такыр түшүнбөй калдым. 3 айдын ичинде мүмкүн окуу жетпей калды деп ойлодум. Бирок
убактысы менен 6 ай, 9 ай боргондо мындай сөздөр өгөрүп баштады, сөздөрдөгү мааниси дагы түшүндүрүп баштадым. Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн сиз кенен оюңузду түшүндүрүп атасыз, түшүндүргөнүңүз аз келгенсип кыргыздарга сабактап берип койчу деңгээлге жетип калыпсыз. Мен эмне демекчимин? Ошол биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз кыргызчаны ушул эне тилиңерди үйрөнүп албасаңар эми уят. Эми сиздин мындай подкастыбыздын аягына келип калдык. Эми аягына келип калганда сиздин жеке суроолорду берип алгым келип турат. 6 жылдан бери Кыргызстанда мындай сиздин күйөрмандарыңыздын ичинде мындай чындап таанышып алайын деген кыргыз мырзалары чыктыбы? Азыр кыргыз жигиттер чын эле мен ойлонуп атам, алар аябай жардам берет, кыздарга аябай мээримдүү. Анан мен жөн эле жолдо турганда аябай чоң сумканы көтөрүп алсам, алар айтат: сен аябай эмне көтөрүп атасың, мага берчи, мен тияка чейин алып барайын дегендей жардам берди. Ошону таң калдым. Японияда андай жигиттер жок негизичи. Ошондуктан мындай сонун сонун жигиттер бар экен деп мен ойлонуп атам. Бул жакшы сөз болуп кетти, себептен акыркы учурларда кыргыз эркектер болуп кеттиңер деген уруш талаш көп комментарийлердечи. Мындай слабый болуп кеттиңер, алсыз болуп кеттиңер, аялдарга кол көтөрөсүңөр да эми 1-2 зөкүрдүн айынан. Анан негизи сурайын дегеним, комментарийлерде көпчүлүк учурда мен сени Кыргызстанда эле келин кылып алып калгым келет, мен сени менен таанышкым келет деген комментарийлерди көп окудум. Чындап эле мындай сунуш кылып келгендер болдубу? Чын айтсам, аны жооп бергенге убакытым жок болуп атат. Азыр мен жаңы адам менен тааныштырганга деле убакытым жок болуп атат. Өзүм Кыргызстан башка өлкөдө жашаганы негизи кыйын да. Тил деле башкача, жашоо башкача, закон башкача. Ошондо бүт нерсени өзү издирип жашаш керек дегендей. Бирок убакыттын эркин, бош убакытым бар болсо, албетте жаңы адамдар менен тааныштырып, сүйлөшүп, отуруп, чай ичким келет. Ошондо эми баягы дипломатиялык тилден түз тилге өтсөк. Кыргыз жигитине турмушка чыгасызбы? Жакшы жигит бар болсо буйруса. Эми өзүңүз айтып атпайсызбы, жакшы жигиттер көп экен, кыргыз мырзаларына таң калдым, суктандым деп. Эгер бирок мен каарайм, эгерде жапон тили билсе, негизи жакшы. Мен да кыргыз тилин билем, кээ бирде мүмкүн кыйынчылыктар келиши мүмкүн. Ал дагы япончо билсе, негизи бири-биринин маданиятты билсе, өзүбүздүн оюбуз дагы жакын болот, түшүнүктүү болот. Ошондуктан Японияга кызыккандар, япон тили билгендер менен тааныштырса негизи жакшы. Японияга алып кетип калбайсызбы? Ошо Японияга мен барам дегенде, ал дагы чогуу кетсе, ошо да жакшы. Негизи калың канча турат? Кенен айтсам, Кыргызстанда анча көп эмес. Анткени менин компанияда ошону ай сайын мындай налоги катардагы маселе бар да. Ошондуктан аз-аздан деп койсом болот. Калың деген бул жанагы кыз бала турмушка чыгып атканда эркек тараптан бериле турган акча. Ошону акча, ошону акчаны калың мага мен үчүн айтабы же негизиги? Сизге эми бул баягы мындайча айтканда компенсация деп коет го, бул мындай алып сизге берет, бул сиздин акчаңыз да. Бул шариаттын өкүмү боюнча, мен түшүнүгүм боюнча айтып берейин да. Бул баягы ар кандай нерсе болуп калат жашоодо.
пикир келишпестик болуп калышы мүмкүн, эки жыл ошондо бул аялдын эч ким тийилбей турган мүлкү болот да. Бул илгерки учурларда бир кой, мал, ат менен берчү, жылкы менен. Бүгүнкү учурда алтын менен берет, же бирөөлөр болсо деңиз эле квартира же болбосо Lexus унаасын сурап калышат. Сиз эмне сурайт элеңиз? Чынын айтсам, Кыргызстандын кичине тоонун арасында бир үй каарайм. Себеби Кыргызстандын тоодо эс алууга аябай мага жагат. Ошондуктан тоону аласында, каникулда тиги жакка барып, эс алып, ошондой жери бар болсо сонун. Сиз уруксат этсеңиз, мен мына көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында комментарий калтырып кеткиле, толук жигиттер, мына силерге сонун шанс келди. Тоодо үйүңөр болсо эле кутулат экенсиңер. Негизи кандай болуш керек? Сиздин жашоодогу жолдошуңуз кандай болуп, кандай элестетесиз, кандай сыпаттарга ээ болуш керек? Негизи өзү дагы максатты, өзүнүн жашоодо максат койгон жигит жакшы. Анан мен дагы өзүм компанияда директор болуп иштейм. Эгерде балалы болгондо чогуу баланы каалаш керек. Эгерде ал дере иштегенде алда тамак кээ бирде жасаса жакшы. Японияда азыр мындай да, бир үй бүлөдө бала болгондо аял киши жана мындай күйөөсү чогуу баланы каалап, чогуу тамак жасап же бошогон убагында өзү жардам берип жашоо каалайт. Ошондой болсо мага абдан жакшы. Акыркы учурлардагы кыргыз коомчулугундагы эле тенденция болуп бара жатат окшойт, ал деле. Эми сонун маек куруп бердиңиз. Бизде мусулмандарда Кудай ыраазы болсун, Аллах ыраазы болсун деп айтабыз. Келип бергениңиз үчүн эми 5 мүнөт кечиккендик бул кыргызчылыкка алып койдук. Бул сизге комплимент катары деле кетсе болот экен. Баттан кыргызчалыкка көнүп атыпсыз. Дагы да ушинтип жаркылдап, Кыргызстанга пайдаңыз тийип, кыргыз коомчулугунда ушинтип кыргыз япон мындай достугуна кызмат кылып жүрө бериңиз. Анан биздин толук жигиттер жазып калса, убактап жооп берип коюңуз. Макул. Рахмат. Рахмат дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн. Анан көрүп, бөлүшүп, мындай таркатып көбүрөөк көрөлү, мына кыргыз тилин үйрөнөлү, кыргызча комментарий жазайлы. Аригато гозаймасу.